Элдин каргышынан да уялбайт, элдин немесинен да коркпойт, закондон да коркпойт. Бул эмне? Бул билбейм. Бул ушинтип свет берип атат азыр. Картопталар көрүп атаса кандай өсүп атат, айла жок эле жашап атат. Биз дагы уже кирип жашап алганбыз. Буюрса, мына октябрь, ноябрга чейин бүтүрөбүз. Ноябрга чейин баарын бүтүрүп элди киргизесиздер могул жакта. Мындай клёнкалар менен тосулат экен бул жерлер. Баарын ачып коела деди, тоңуп калбасын деп. Мында ток барбы? Булар ачык эле турат го. Кийин мурда эле сразу камап койсо, жөнөтпөйсө болмок. Силерди көчөдө калтырып кетип калбасын деп биз ушул нерсеге бардык да. Атасы да сөз берген. Мынакей балам бүтпөсө мен бүтөм деп. Демек мунуку ГКМга өтүптүр да. Өткөрүп берилген. Обращение кылгандан кийин ГКМдын начальниги өзү дагы чакырып. Они нам обещали вот 5-го, если он не закончит, его закроют дегендей сөздөр болгон. Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биз дагы Асма курулуш компаниясынын достук турак жайына келдик. Бул жерге биз мындан 2 ай мурун келип кеткенбиз. Анда ушул компаниянын жетекчиси Абдулатиф Пашимов бул 2 айдын ичинде мен үйдү толук бүткөрүп, элди киргизем деп убада берген эле. Мына биз мурда 5-сентябрда келгенбиз. Бүгүн 6-ноябрь, туура 2 ай өттү, бирок алгылыктуу иштер жасалбаптыр. Бурда кеткенден дагы деле ошол бойдон турат. Эшиктери коюлган эмес, жана жылытуу системаларын киргизем деген айткан сөзү эч кандай аткарылбаптыр. Мындан улам үлүш ээлери бул үйгө акча салган жарандар, үйүн күтүп аткан жарандар кайрадан чогулуп арыз моңун айтып жатышат. Азыр анда көрөлү бул 2 айдын ичинде чынында кандай иштерди жасады, эмнеге жасабай койду, азыр анда билебиз. Иш ошол мына биринчи этаждын сырты эле бүт, башка эч нерсе бүт элек. Свет ошол бойдон, подъезддер ошол бойдон, айнектер жабыла элек. Шамал кадимкидей кирет, үшүк, суук, отоплениядан эч нерсе жок. Анын кошулбашын билгенбиз и так элечи. Эч нерсе жок, ошол бойдон эле. Ошол убакта айткан да мен төлөп койдум, эртең жумушка киришет бар, келишимдер түзүлгөн деп. Биз деле барабыз, күнү барабыз. Бизге деле ошол эле нерсе эртең бүтөт, мына бүтөт, ана бүтөт. Бирок ошол эле эч нерсе бүтпөй эле турат, до сих пор эле. Качан бүтөт алар? Буюрса, эми каражаттарды талап келип, теплосет вторник күнү чөбүз деп атат, кийинки вторник күнү. Анын номерлерин берем. Кимге неме кылса алар чалып, азыр деле чалып сүйлөшөбүз. Отоплениялар киргизеби? Отоплениянын киргизет. Отоплениянын төлөмдөрүн бүт баардыгын төлөп бүттүк, Кошмоюга чейин. Азыр светти даже могу. Азыр дагы өчүп калды. Азыр прям кирсеңер деле жок да азырчы. Кайра өчүп, түнү өчүп, уже свет менен эле жылып атабыз. Свет өчүп, свет да жок уже, суукта үшүп неме отурабыз да. Бүгүн суук болду. Конкретно уже сезилди да бизге. Эч нерсе бүтүлүп, эмне кылышыбызды да билбей калдык. Кайка кайрылышыбызды да билбейбиз. Уже жаздык, Гостройго бардык. Нурдан Орунтаев өзү да келди. ГКМга жаздык. ГКМга бир кыз жазып, аны да чакырышкан. Апашкалар барган ГКМга дагы. Билбейбиз. Эмне кыларыбызды да. Мэрияга бардыңыздарбы? Алар эмне? Мэрияга да бардык. Мэрияга барсак, бул негизи эле могул жак отопление кошулар кезде булар өздөрү кошпой коюшуптур да. Могул неме Нариман Төлеевдин эмеси, ошолор кошуп атканда буларга Булабек, Кремлевский. Бул экөө кошулуп атканда тигилер айткан экен эле, давай кошуп коелу дегенде, булар биздин компания кошпой койгон да ошол кездечи. Бул жакта канча адам кирип жашап алгандар болду? Канча жашап? Бул жакта уже бир 20-дан ашык квартира жашап атат уже. Билбейм, могу кедекилер ушинтип биз бир неме жанагындай печка неме кылып улап алганбыз, бир ошондой менен ысыйбыз. И то мындай үшүбүз да конкретно. Кедекилер монтип кондиционерлер коюп алышкан, ошо менен жылышат. Кедекилер жанагындай обогревательдер менен жылышат. Могул трансформатор азыр временный 120 киловаттка көтөрүп берди. Өткөндө бир айда боло элек, ага чейин 50 киловатт болчу. Күндө тыштап салчу ал вообще эле жарым саат сайын. Аны буну берген, ал уже бул да тыштап баштады азыр. Азыр мондой суу кеткен, канализациянын трубалары кеткен жерлер монтип арты ачык экен. Шамал уруп атат, суук кирип атат. Булар мындай суукта тоңот. Анан кийин компаниянын жетекчилиги бул жакта жашап аткандарга айтыптыр, суулар тоңуп калбасын, үйүңөрдөгү краниктерди ачып койгула дептир. Анан кийин бул жакта жашагандар монтип свет жок азыр дагы. Монтип сууларын үйдө ачып коюп отурушат экен. Баарын ачып коела деди, тоңуп калбасын деп. Тоңуп калып ачып коела дейт. Аны мен жаздым.
Кышы менен ачып коебуз. Выход из положения бүт тиякта дагы. Ваннада. Жок, мындай. Ваннада дагы ушинтип ачылып турат экен да. Счетчик чыкпады аябай. Счетчикти да тартып койсоң ана чыкпаткан. Аны керек билем, свет жок. Свет кайра өчтү. Свет өчтү, жана өчкөн. Мына счетчикти тартып кантип чыккан. Суунуку? Мына могу. Бул жакпы суунуку. Чыкып атат. Муну ким төлөйт эми? Сууга эсептелип атыптыр. Мен азыр эле айттым, ноябрга чейин бүтүрөбүз деп айткам. Ошентип сиз каждый 2 месяц камап жылдыра бересиз го? Эми ноябрда бунусунда точно бүтүрөм деп атасы. Ноябрда дагы келели. Бүгүн сентябрдын 5-и. Ноябрдын 5-инде келели. Биз бүт Ноябрдын 5-инде бүтүрүп элди киргизем дедиңиз. Анда ошол ноябрдын 5-ине келели. Макул. Ноябрдын 5-ине. Бул жерде мына экспертиза бар, атуу итүү бар. Өзүнүн салтанаттуу убадасын алалык мына. Ноябрда бүтүрөбүз буюрса. 5-ноябрда келебиз. 5-ноябрда киргизесиң бизди. 2 ай мурун айткансыз. Мен 2 айда бүтүрүп берем деп айткансызбы? Эркекче деп монтип айткансыз. Аябай убада бербеди беле ушул жерде. Сиз көргөн элеңиз ушул жерден аябай эркекче деген сөздөр айтылган эле. Азыр эркекче болбой калыптыр го. Эркекче эмес, кызча да болбой калды азыр. Эми эмне деп айтабыз билбейм, это все. Он даже закона не боится, он даже, я не знаю, элдин каргышынан да уялбайт, элдин немесинен да коркпойт, закондон да коркпойт. Он настолько уверен в себе, что безнаказанно эле кетип каларыначы. Мы куда только не обращались, вы все знаете, вот ушун бар. И вот его нет, как видите, ничего не изменилось с того момента, который мы, когда мы вот встретились. Ошо? Азыр ошондо сиздер көзүңүздөн көргөн не жумуш кылды? Келип карап аттыңыздар 2 айдын ичинде бүтөт деген. Бүтүрүп коюптур, бул бизге кереги жок да, жительдергечи. Тышын бүтүргүчөктү буларын бүтөп койбойбу? Астын бүтүрүп койбойбу? Эмне деген обещаниялар бериле, өзүңүз билесиз да. Отоплениени коюп берем, уже как бы подключить через 10 дней деп айткан, билесизби? Сууну прям 2 күндөн кийин эле бүтүрүп коем деген. Светти бүтүрөм деген. Светтин баарын бүтүрөм деген. Эми биякта жительдерди көрүп атасыздар го, кандай условияда жашап аткандарын. Они здесь живут прям от эми да, безысходности. Эмне кыларын билбей, каяка барарын билбей жашап атат. Мондай суукта, я не знаю даже, что будет дальше. Буюрса, октябрь, ноябрга чейин бүтүрөбүз. Ноябрга чейин баарын бүтүрүп элди киргизесиздер, могул жакта турганда. Бул биринчи этаждын терезеси боюнча кийинки жума коюп кетебиз деди полностью. Коюп кетсе фасадын кылабыз, озеление баштайбыз да. Терезелерден бул жагын тосуп бер десем, мондай кара клёнкалар менен тосуп баштаганын айтышууда. Бул жакта рулондоп турат. Жумушчулар иштегендер дагы бар окшойт, акырын көрөлү. Ассаламу алейкум. Бул жактын баарын тососуздар ушундай менен. Ачык турган жактар дагыбы? Кара ушундай клёнка менен тосулат экен да монун баары. Эми жанагы айтып атпадыбы, эле суук кирип атат, артынан шамал уруп атат дегенди, бул жакты тоскондун жолун ушундай жука, мондай клёнкалар менен тосмой коюшуптур. Бул убактылуу дейт. Бул анткени быйыл кышта бүтүрөрү күмөн го анда. Быйыл кышта бүтүрбөйт окшойт. Ошондуктан ушундай тосмой коюшуптур. Азыр могул жактан канализация саркынды суулар кетет. Могул жактан ичүүчү сууларына чыккандар. Мондой суукта булар жөн эле тоңот. Арттан кандай шамал уруп атат, кандай суук болуп атат, эми кыш эми келатат. Моундай клёнкалар менен тосулат экен бул жерлер. Шамалдан бир аз далдоо болуп турсун дегени го мынакей. Курулуш компаниялардагы жаңы ачылыш десек болот муну. Эки миң жыйырма эки жазында алдык мы, марттарда алдык да. Биз өзүбүздө частный дом бар болчу. Частный дом сатып туруп, квартира алайлы деп ушул жактан
как раз бул ошол кезде 4 этажына чейин көтөрүлүп калган болчу да мул жагы. Мы купили, получается, мы за 2-3 дня купили просто как пойти вещи купить. Толук полный төлөп туруп, толук наличка сумма. берип сонун купили, регистрациясын эмесин баарын алдык, документтерин. Он сказал 3 айда бүтөм деген да. Августта бүтөм деди бизге. 21 жылы август. 22 августунда бүтөм деди. 22 августунда. Мы 2 года прям активно ходили, и офисине да бардык, эмедеги Кадамжайдагы ата энесинин үйүнө да бардык. Атасы да сөз берген. Мынакей балам бүтпөсө мен бүтөм деп. Анан кийин атасына дагы да барганда атасы болсо балам мени ушундай эметпейт экен, тилим албайт ушундай бала деп, получается как от сына деп. Наша проблема так и стоит. 1 жылда мындай көтөрүлгөндө, получается это 20 сейчас 25-й, 23-тün аягында мо бир аз көтөрүлдү 10 этажга чейин. 24-тө былтыр крышасына жетип, быйыл өткөндө эле крышаны жапты. Вот буквально силер келип кеткенде, по-моему, даже крыша ачык болчу үстү жагы. Вот жители, мы обращались, да, вот Мухаммед Кабыл Бакиров. Да, Бакировтун өзүнө чыкканбыз. Ой, прям 10 дней и все, бары бүтөт. Мен сөз берем, мен эркекче. Этот человек, вот этот сам, он ушинтип айткан, бизде даже вот голосовой сообщениялары бар, доказательстволорубуз бар. Биз эми уже эчтеке деп кишилерге кайрылбайбыз. Биз только эми у властей просим. Закондуу түрдө буларга бир кандайдыр бир иш-чара көрүшүн талап кылабыз. Подкозилер, эч кыжыгат болбой туруңуздар, мен азыр көп түшүнөм. Эми бул телефонду анын да көйгөй бүт бар болуп турган. Балага бердим эле, ничего страшного. Кудайга бүтүп турган нерсе. Бул жерде көп нерсе болгон десе кийин. Кыжыгат болбоңуздар, бүт бар калдыр. Азыр теплосу менен электричествосын кошуп коюшат, калган ремонттун акырында кана кыласыздар. Шашпай туруңуздар. Сабырдын алты сары алтын. Кудай бурса. О, 5 жыл күтүп калдык деле биздикилерчи. Ал бир тарапты караса, эки тарапты жакшы сүйлөшүш керек. Любой жерде туруп, акты ак, караны кара деш керек балам. Сен баламсың. Балама да кичүүсү нужно. Иштеп, андан кайраттан иштеп келер. Дагы келсе Кудайга шүкүр деп дагы келер. Хорошо? Хорошо, Мейнес. Бакиров обещал с нами встретиться на прошлой неделе, потом сегодня. Вот я ему пишу, вот здравствуйте, это было во вторник, я ему пишу, вы обещали с нами встретиться, он прям обещал, я с ним созванивалась, вот, если посмотреть, вот данные, прочитано, он не ответил. Сегодня тоже прошу, 12 часов, на собрание придите, тоже вот, прочитано. Абдулатип Хашимов говорит, я ваше, не могу. Вот, этого попросила, он тоже читает, не отвечает. Вот этот Бакиров, вот, который на плакате. Все. Они просто игнорируют людей. ГКМБда даже болгонбуз, они нам обещали, вот 5-го, если он не закончит, его закроют дегендей сөздөр болгон. Вот, как видите, это даже как бы закон эмес да, он настолько мындай өзүнө уверен, что безнаказанно ушундан чыгып кетер элечи. УКМКга барганда жанагы ошо 5-ноябрга чейин күтүп тургула, эгер ошондо бүтүрбөсө чара көрүлөт деген. Помните, как он обещал? Вот ошондон кийин его как бы пригласили в ГКМБ и дали вот такое указание. До 5 числа айткан сөзүңдү аткарып бересиң дегенчи. И если он этого не делает, чара көрүлөт деген. Он настолько уверен в себе, ошондой безнаказанно чыгып кетем, буларга боло берет, да они кто такие деген сыяктуу эле отношения, да? Фундамент кетип аткан, он бар. Подвалга кетип аткан. Мынау уже бул суу крышадан агып түшүп аткан сууну ушундай кылып коюп койдубу? Ал бул цементти өлтүрөт, андан ары фундаментке кетсе эмне деген жок дегенде ушунарыраак жыл чыгарып койсо болмок экен сууну, же астыга кете турган кылып, эмне? Светтин абалы ушул экен. Ушинтип эле свет берип атыптыр да, азыр. Ар бирин ушинтип эле тартып кетти, жөргөмүштүн желесиндей кылып. Трансформатордан келген ушул, Кип кетет. Су түшкөн жагы. Ушунун ичине эле монтип тартып кетип атыптыр да зымдарды. Азыр биз немени сурап атканбыз да, качап могул жакта утепление кылыла, могул эме суулар эртең катып жарылып кетпесин депчи. Биринчи этажды жапкыла, ошентип койгула деп неме суранганбыз да. Эми бул
бул жарылса, например, өздөрүнө деле чыгаша да, например, бизге деле эмесчи, биздин эле көйгөй эмес, өздөрүнө деле чыгаша болот. Ошо сураңамыз же утеплять этип, же могул жакты жаап, биринчи этажды жаап, хотя бы могу жарылып кетпесин деп, жылуулап, жылуулуктар кылып койгула деп сураңамыз да. Терезелерин айнектерин сала элек экен да. Салына элек ошо. Артын суу экен абайлы. Бул ушу суу могул жакка акты, билбейм каяктан аккан, ушуну айтышып атканда, агып атат да, иштей крышадагы суу ушул жакка чыгып кетиптир да. Бул жак эмне болот билбейм. Кандай болот. Главный трансформатор мол чогулган ушул буяка келип, ошол жака чыгат. Могу зымдарды өткөзүп коюшкан да азыр. Ошону кошуп беребиз деген. Уже 2 жумада мурун, то есть 2 ай мурун немеге бергенде 2 жумада бүтөт турган иши. Дали бүт элек, эми бүтөйүн деп калды дейишип атат кайра эле. Мына ушул жерге трансформаторду коебуз деп чогултуп атышыптыр. 2 жумада деп качан айтты эле? Бая биз келгенде 2 жумада бүтөт деп ушуну айтып аткан да, Светти тартабыз минтебиз эле, бирок эч кандай жок, жылыш жок. Бул трансформаторду ушул жерге коебуз деп атыптыр. Бирок негизи план боюнча бул жак парковка болмок. Парковка кылып саткан унаа токтотуш жай кылып, Алгандар да бар. Азыр полный жаап салып неме жагын полностью уже двордон кире турган жерине неме көмүп салышты да. Ал жака уже вход жок. Жаап салып, бирок унаа токтотуучу жай болсо, бул жерге трансформатор койсо, үстүндө адамдар жашап атса, коопсуздук жагы кандай болот экен анда? Көрөбүз эми аны бул боюнча экспертизалар курулуш министрлигинен текшергендер баасын берсин. Биз көрсөтүп коелу. Текшерип Мына ток барбы? Мында ток барбы? Булар ачык эле турат го. Бул азыр орогон изолентасы эрип кеткен окшойт мынагонун, эрип кетиптир да. Негизги ток азыр ушудан кетти да. Бул временный анан. Точка коюп коюн, мына эрип кеткен жакындан алып коюн, мына эрип кеткен турбайбы? Орогон эмес. Ал эгер ушундан бир жалын тутанып, от чыга турган, өрт чыга турган болсо, кайра эле бир бул жакта бир чоң чыгым болот, Кудай сактасын адамдар жабыр кагандан. Бул эмне? Бул билбейм. Бул ушинтип свет берип атат азыр. Азыр бул Б блок да. Б блок аябай көп өчөт да светчи. Анан билбейм, ушунан болсо керек может деп. Могул жерде кээде күйүп кетет, эрип кетет зымдарчы. Анан буга эми ушул, например, ушул эле көйгөйлөрдү чечип бергиле дегенбиз. Азыр светти бир жакшы тартып берип тургула жок дегенде деп, Хотя бы светти тартып бергиле, могу айнектерин коюп бергиле. Могулар жөн эле каркастар турат. Дүт блок, эч кайсы блокто жок да. Ошо суук болуп аткан турбайбы? Шамал кирет, кадимгидей. Бул эми ушунсун салып койбойбу суукка калтырбай жок дегенде айнектерди. Ушуну салып берип, ушу, например, вот свет менен ушуну эле жаап бергиле, тетиги биринчи этажды жаап бергиле, суу катып турбаңар жарылып кетпесин деп атабыз да. Өзүбүзгө да кийин биз деле каяка барабыз уже. Биринчи кезекте бул ушундай свет менен кантип жашат деп бул жак түшүнбөйм. Өтө эле кооптуу да бул жерде азыр. Айла жок адамдар келип жашап алган бул жакта. Жашап атышат. Айла жок. Картоптулар көрүп атасыңар кандай өсүп атат. Айла жок уже жашап атат. Биз да уже кирип жашап алганбыз. Жашап 1 ай болду, уже жашап атабыз. Өз мөөнөтүнөн 3 жыл кечиктирди. Бул лифт. Жабып койгон ушул. Уже барьер болуп калды да. Кимге кайрыласыңар коркпойт да эч кимденчи. Кайрылган жагыңарга кайрылгыла дегендей эле болуп. Однозначно примем меры. Это однозначно. Что касается окончания строительства, я сейчас посмотрел. Ну, в принципе, на 90% окончено. Сейчас лифт остается и площадки, лестничные площадки. И наружка там немножко, да, просто. На контроль поставите? Обязательно на контроль. Каждую неделю что подсвечивать. Обязательно на контроль поставить. Үйүнүн курулушу жанданбай атканын, жакшы жүрбөй атканын көргөндөн кийин үлүш ээлери минтип курулуш министрлигине келишти азыр. Бул жактан ушул компания бул бийлик өкүлдөрүнө кандай убадаларды берип жатат, аларга эмне деген убадаларды айткан, буга чейин
биз кеткенден кийин мурда тартып кеткенден кийин дагы жолугуккан экен курулуш министрлигинин өкүлдөрү менен. Анда да убадаларды берип кеткен экен. Азыр ушул жака келип министрликтен жообун укканы аракет кылабыз. Саламатсыздарбы? Биз Минстрой тарабынан бул курулушту контролдойлу деп аракет кылдык, жакшы элечи. Өткөндө дагы аракет кылып, барып, выезддерди кылып, жардамдарды берип атканбыз. Биягын кылгыла, тиягын кылгыла депчи. Анан болбой койду да. Аз болбой атат ушуга чыгып. Аз да биз понедельникте сиздердин обращениеңиздин негизинде барып чыгып келебиз, карап келебиз, актировать этебиз. Мунун бир эле объектиси эмес, шаар боюнча 2-3 объектиси бар да. Бирөөсү сиздердики болуп эсептелет. Понедельник барайлы, контролдойлу. Эгерде эчтеке жылбаса, анда биз сиздердин обращение берсеңиздер, уже болбой калды. Биз правоохранительный органдарга арыз берели. Сиздерге эмне деп атат? Жөн эле убада берип коюп эле кетип атабы сиздер сүйлөшкөндө? Бизге эмес өткөндө ооба убадаларды баягында эле убада берет да, баягында эле бүтүрөм, ооба, тинтем, бараксан жасап аткан болот, кичинекей жерин биз кетсек эле уже жок, постоянно биз карап тура албайт экенбиз да жерде. Анан средствосы да жок окшойт. Аны биз эми акча жагын текшерүүгө укугубуз жок, конечно. Но сал десек дагы ушундай болуп атат да. Ал бизге обещать эткен, мен финансовый средстваны изыскать этем деп. В ближайшее время мынакей акча түшөт фирмага деп бизге убадасын берген. Бирок эгер акча түшсө, стройка башталмак деп турабы. Стройкасы да башталган жок, конкретный бир движениени да көрсөтө алган жок да. Бүгүнкү күндө жанагы айтып атпайлыбы барып туруп сөз менен сөз эми бирок кагазга да түшүш керек да, ошон үчүн акты түзөлү. Мына 2 ай мурун барганбыз. В состоянии объекта мындай болчу. Бүгүнкү күндө мынакей срок келди, 5 ноябрдан өттүк. Объекттин кетеси ошол эле боюнча деп кагазга түшүрүш керек. Анан ошонун негизинде, анан силердин арызыңардын негизинде кайрылайлы. Совместно кайрылуу кылайлы кайра. Кийин мурда эле сразу камап койсо, жөнөтпөйсө болмок. Силерди көчөдө калтырып кетип калбасын деп биз ушул нерсеге бардык да. Сүйлөшөлү, компромисске келейли, сен бүтүрүп бер элдерге деп сиздерге жардам бергенибиз биздинчи. Эми азыр анын болбой калды, аны уккан жок, жакшылыкча айттык, контролдолук болгон жок. Болду, эртеңден баштап уже укук коргоо. Ооба, эртең. Хорошо. Эртең барайлы. Биз байланышка чыкканга аракет кылайлы аны менен. Өзү да келсин ошол жерге, сиздер менен да жолуксун, өзүнүн сөзүн айтсын. Биз дагы ошол жерде болобуз. Болбосо эртең кечке чейин уже кетиребиз. Силер как Минстрой, ал силердин астыңарга келип туруш керекпи? Силер биз байланышка чыга алып айтабыз деген сөз как-то Келип туруш керек дейсизби? Ну, с вами он же байланышта болуш керек да. Минстрой менен. Келбейт да. Жок. А силер байланыша алып айтабыз деген. Он власть игнорирует. Да, ушундагы өкүлдөрүнө дагы тоготпой атыптыр, келбей атыптыр. Анда кийинки чара эми ушул укук коргоо органдарын өткөрөлү, анда укук коргоо органдары бул иш менен алектенсин. Мыйзам чегинде иш алып барышсын. Эртең саат 2-ге барасыз. 2-ге ошол жакта болгон. Бул өзү компаниянын жетекчиси жана Абдулатиф Хашимов, Маматкабыл Бакиров дегендер тараптан эч кандай аракет болбой атат. Бул жактын айтканына түшүнсөк, бизге келбей атат, чуркабай атат, маселесин айтып келбей атат. Бир жолу убадалап кеткен боюнча келген жок деп атат. Демек бул компания чыгып атабыз. 2 жолу, 3 жолу чыгып келгенбиз, мы же выезжаем туда. Бакиров встречались, помните? Ошо Бакиров деген богатый киши экен. Аябай даже неме келди, үйүнө чейин барганга чейин готовы были плакатты көтөрүп алып. Ал киши тынч эле жатат. Бай киши экен, бар киши экен. Бул подставной деп айтып атат. Андай болуп турган болсо, аны укук коргоо органдары өздөрү карап чыксын. Биз эртең барайлы, карайлы, эртең өткөрүп берели, анан дальше дагы жумуш жүрсүн анда. Бул жагынан жакшылыкча болбой койду, эми мындай жагынан жооп берсин анда. Свяжемся с Бакировым, ладно. Давайте, кто он был? Бакиров он даже... Ирназар Сесилбекович келди, сурап көрбөйлү, саламатсызбы? Жок эч кандайсыз? Жакшы. Ушул достук объектиси боюнча булар таанысаңыз керек. Достук кайсы? Абаева? Абая дагы. Буга чейин да келишкен экен. Анан биз 2 ай мурун барганда акырын, 2 ай мурун барганыбызда 2 айда баарын бүтүрүп, мына эртеңден ишке кирет, отоплениялар коюп баштайм, светтер коюп баштайм деди эле. Бүгүн барсак эч нерсе жок экен да.
Анан ошол убакта сиздерге да келишкен экен. Анан сиздер тараптан азыр бир жетекчи катары өзүңүздүн да бир жоопту угуп койсок деп атабыз да. Бул сиздерге да убада берди белем. ооба бизге да убада берген. Андан башка да объектилер бар болчу, аларды бүтүрүш керек болчу. Эч эреке ишти жумушун кылбай аткандан биз ошол үстүнөн иш кароо боюнча кылмыш ишин козгоо боюнча укук коргоо органдарынын материалдарын өткөрүп бергенбиз. Карагыла, ограничение койгула, бир нерсе кылабы, кандай кылышат. Анан ошол бойдон кеткен боюнча мына келет деди. Кийин шаардык ККМБга чогуу бардык. Ал жерде элдер келди, бардыгы менен чогуу кирдик. Ал жерден да айтылды, кыска убакыттын ичинде бардым, бүтүрөм мен, болду, жасап атам. Акчаларым келди, лифтим келди, бүттүн жазайын дедим. Мына бүгүнкү күнгө чейин жок дагы деле. Демек мунуку ККМБга өтүптүр да. Өткөрүп берилген. Андан кийин да элдер кайрылып тиги обращение кылгандан кийин ККМБнын начальниги өзү дагы чакырып ошол кабинетинде встреча болуп, чогулуп сүйлөшүп отуруп айтылган. Бүт маселелерин, иштерин бүтүр, элдердин наразычылыктарын, көйгөйлөрүн бүтүр деп айтылган. Бүгүнкү чейин жок. Эми бизде андай укук жок эми. Аны бир нерсе кылып башка көзгө Азыр чаппай. дагы повторно өткөрүп берилди деп атабыз эртең. Дагы кат менен. Эртең барып жанагы айтканда 5 чейин деп суроо, 5 ноябрга чейин деп сураган турбайбы? Ошол боюнча кайра барып 5 ноябрга чейин эч нерсе болгон жок деп көрсөтүп, акт түзүп кайра беребиз атасызбы? Повторно да өткөрүп беребиз. Өткөзүп беребиз, өткөзүп берип эле келип атабыз, өткөзүп эле атабыз. Анан кийин камап салса туугандар чыгарып алып, байлык каткан биз байлыктарын камай албайбыз бизди. Аны билесиз эми кимдер камайт. Эми биз өткөзүп бергенден кийин өткөзүп эле бергенбиз да. Өткөрүп бергенсиздер, Официальный түрдө биз эми ошол боюнча укуктук баа бериңиздер деп эле жөнөткөнбүз да. Анан биз аны буну кама же буну мындай кыл деп аларга указать этип жаза албайбыз. Просто өзүңөр ушундай нарушениялар болуп атат, мондай элдердин көйгөйлөрүн, элдердин астында өздөрүнүн келишимдеги шарттарын аткарбай жатат деп көрсөтмөсүн берип, көрсөтүп жөнөткөнбүз да. Анан аларга кандай укуктук баа берет, аны укук коргоо органдары өздөрү билет. Биз аларга айта албайбыз да, буну кама, буну кой бер депчи. Ошол эмне чечим чыгардыңар деп биз кайсы укук коргоо немесине бара алабыз? Эмне чечим чыгардыңар? Кандай чаралар көрүлүп атат деп? УКМКга бара алабыз, Сиздердин атыңыздардан. Эмнеге биздин атыбыздардан? Биз эмне силерди эмне дейбиз? Жок. Сиздер обращение кылдык деп атпайсызбы? Биз обращение эмес, биз информация бергенбиз болгону. Анан биз алардан кайра ответ күткөн жокпуз. Анан өздөрү чечим чыгарышат да кандай кылышат. Бул жанагы берки мынау мурдагы вокзал жактагы объектисин кошуп туруп ошол жактагылардын арызы менен кошулуп кеткенби? Ооба, ошол жакта арызы менен кошулду. Абайдагылардын арызы кошулду беле? Абайдын арызы полностью ошо бүттү көрсөтүлгөн, каерде кандай объектилери бар, ошолордун немелерин келишимде көрсөткөн өз милдеттемелерин аткарбай жатат деп.